basmay turgan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Çaman oğurup özüme gül alıp aytan kitap qaray turgan bolup aytam. Saptalып turabыз, мен жакшы болгону айтайын, макулбу таксырым. Алейкум, мен кичине мындай абалым жакшы эмес болгон үчүн жооп бере албай атам, таксырым кичине түзүк болгондо эме кылам. Жөнөтүп тура бериңчи, мен ушул күндөн 12 күндөн бери ооруп, нары барып бери келип атам да. Эмнеге караганга илажым жок. Достор, моюнга алышыбыз керек да. Адамзат өзү чектен чыгып кетти эле. $5000 болсо мен ушу өмүрүм сактап калат элем. Ушу $5000 акча болгондо деп кайырчылап, тиленип бир жолдун боюнда отурса, ошонун аркы бетинде $15,000 акча чачып, бирөө той кылып атат да. Эми достор, моюнга алышыбыз керек да. Адамзат өзү чектен чыгып кетти эле. $5000 болсо мен ушу өмүрүм сактап калат элем. Ушу $5000 акча болгондо деп кайырчылап, тиленип бир жолдун боюнда отурса, ошонун аркы бетинде $15,000 акча чачып, бирөө той кылып атат да. Эми бул биздеги ысырапкерчиликти айтып атпайбызбы? Тойдогу ысырапкерчилик, өлүм жетимдеги ысырапкерчилик, баягы эми чорный касса, морный касса, катташ, эми укмуш биз кыргыздар акчабызды чачып эле калдык да ушул баягы той топургачы. Мындай билимге, илимге, балдарга, мисалы балага частный мектепке айына 5000 сом бергенге акча чыгарбайбыз. Бирок ошо 5000 сомду күз келгенде күн сайын көтөрүп барып жүрөбүз го. Мындай билим, илимге бул кыргыздар деле бул илимдин, технологиянын өнүгүшүнө салым кошушубуз керек да. Дүйнө ойлоп тапкан нерсени колдонуп коюп, анан ушинтип жүрсөк болбойт да. Эми Кудай дагы карап атат азырчы. Кыргыздарга бергенин себеби дагы бар. Ошо кыргыздардын көзү ачылсын деп атат. Дүйнө негизи ушундай ысырапкорчулук, дүйнө туура эмес жолго түшкөн. Кудай каразалап көзүн ачсын, адамзат көзүн ачсын деп жөнөткөн эле вирус болчу. Ошондой кабыл алдым менчи. Ассаламу алейкум туугандар. Кыргызымдын нуру өчтү. Устазыбыздан айрылдык. Бүгүн унтукта койдум, азыр кайсы дата? Жалал-Абадка буйруса Базар Коркон районунда саат 4-5 же 6-лардын чамаларында устаздын жаназасы болот бүгүн. Туугандар, Аллах Таала өз рахматын алсын устазды.